Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жана референдум өткөрүү ачык өттү. Мындай пикирин шайлоого көз салып турган 200дөн ашык эл аралык байкоочулар маалымат жыйында билдирди. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун өкүлдөрү, КМШ миссиясы, Орусия менен Казакстандан келген байкоочулар, Ислам кызматташуу бирикмесинин, түрк тилдүү парламенттер аралык ассамблеясынын мүчөлөрү өлкөдө өткөн шайлоо өнөктүгүнө пандемияга карабай бардык коопсуздук нормалары так сакталгандыгын айтты. Эл аралык байкоочуларга тоскоолдуктар же болбосо чектөөлөр болгон жок. Алар өлкөдө үгүт иштери жүргүзүлгөндөн баштап ар кайсы аймактарга талапкерлер менен шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзгөн. Республика боюнча 2435 шайлоо тилкесинен сырткары чет мамлекеттерде жайгашкан 48 шайлоо участоктор да эл аралык байкоочулар көз салып, өнөктүктүн жүрүшүнө башынан аягына чейин күбө болгон. Электрондук негиздеги шайлоодо добуштардын ыкчам саналышына жана биометрикалык маалыматтардын ыңгайлуулугуна баа беришти. Мониторинг всех этапов голосования на открытие. Биз шайлоо маалында жалпы 78 шайлоо тилкесинде болдук. Биздин топ 2 командага бөлүнүп иштедик. Биринчи топ шайлоонун жүрүшүнө, экинчи топ медиа менен социалдык тармактарда чыгарылган маалыматтарды иликтеди. Курамыбызда Армения, Казакстан, Түркия, Тажикстан, Өзбекстан, Россия, Азербайжан мамлекеттеринин өкүлдөрү болду. Эл аралык эркин добуш берүү укугу толук сакталып, элдин активдүүлүгү 37% болгону бизди кубандырды. Демек шайлоо өнөктүгү менен референдум мыйзам боюнча өтүп, эл тандоосун жасады.